Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен Иса Теңирибиздин тоодогу насаатын улантабыз. Бүгүн биз Матай 5-бөлүм 7-аяттагы райымдуулар бактылуу, анткени аларга да райым кылынат деген теманы карайбыз. Райымдуу, кайрымдуу деген сөз эң биринчиден Кудайдын адамдарга болгон жакшылык кылуу жана жардам берүү каалоосу болуп саналат. Райымдуулук деген сөз кайрымдуулук, боорукердик деген сөздөргө маанилеш келет. Райымдуулук жана боорукердиктин булагы кайда? Райымдуулукту жана боорукердикти биз кайдан таба алабыз? Корунтуктарга жазылган 2-каттын 1-бөлүмү 3-аятынан Кудай боорукердиктин жана сооронуунун булагы экенин көрөбүз. Ал эми Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 4-аяттан 8-аятка чейин Кудайдын райымы жөнүндө мындай деп жазылган. Бирок райымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Бизди Машаяк менен бирге тирилтип, Машаяк Иса аркылуу асманга отургузду. Кудай муну Машаяк Иса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын жана өз ырайымынын ченемсиз молдугун келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасады. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Демек, бул үзүндүгө ылайык Кудай ырайымга бай экенин жана анын ырайымы, анын сүйүүсү менен бирге экенин көрдүк. Кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Кудай Машаяк менен бирге тирилткенин, Кудай бизди өз ырайымынын негизинде куткаргандыгын көрдүк. Кудай муну Машаяк Иса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын жана өз ырайымынын ченемсиз молдугун келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасады. Демек, биз ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдык. Кудайдын ырайым көрсөтүүсүнө биздин жакшы иштерибиз эч кандай тиешеси жок. Биздин жакшы иштерибиздин эч кандай тиешеси жок. Кудайдын бизге көрсөткөн жакшылыгы жана ырайымы бул анын бизге берген белеги. Демек, ырайым деген сөз биз татыксыз болсок дагы бизге берилген бекер белек. Ал эми биз канткенде ырайымдуу боло алабыз? Адам Кудайсыз ырайымдуу жана боорукер боло алабы? Луканын жакшы кабары 6-бөлүм 36-аятта ошондуктан атаңар кандай боорукер болсо, силер да ошондой боорукер болгула деп жазылган. Асмандагы атабыз кандай боорукер болсо, мен дагы ошондой боорукер болушум керек. Ал кандай ырайымдуу болсо, биз дагы ошондой ырайымдуу болушубуз керек. 2 Жылнаама 30-бөлүм 9-аятта мындай деп жазылган. Силер Теңирге кайрылсаңар, силердин бир туугандарыңар, балдарыңар туткундап алгандардан ырайым таап, өз жерине кайтышат. Анткени Кудай Теңириңер ырайымдуу, боорукер. Эгерде силер Кудай Теңириңерге кайрылсаңар, ал силерден жүзүн бурбайт. Кудай Теңир ырайымдуу жана боорукер. Эгерде Кудай эгебизге кайрылсак, ал бизден жүзүн бурбайт. Анткени ал ырайымдуу жана боорукер. Демек, адам Кудайсыз ырайымдуу жана боорукер боло албайт. Болсо дагы Кудайсыз кылынган жакшы иштер, ырайымдуулук, боорукерлик иштер түбөлүктүүлүктө эч кандай баалуулукка ээ болбойт. Эч кандай мааниге, эч кандай сыйлыкка татыбайт. Ырайымдуулук жана боорукердиктин кечиримдүүлүк менен кандай байланышы бар? Ушул 5-бакыттын Матай 6-бөлүм 12-аят жана 14-15-аяттар менен салыштырып көрөлү. Бул аяттарда мындай деп жазылган.
Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы атаңар да силерди кечирет. Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Демек, ырайымдуулук жана боорукердиктин кечиримдүүлүк менен тыгыз байланышы бар. Ырайымдуу жана боорукер адам кечиримдүү болот. Башкалардын күнөөлөрүн кечире билет. А эгерде ал кечирбесе, анда эмне болот? Матай 6-бөлүм 15-аятка ылайык, Кудай дагы анын күнөөлөрүн кечирбейт. Жакып жазган кат 2-бөлүм 13-аятта ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот деп жазылган. Сиздин жашооңузда ушул күнгө чейин ырайымдуулук жана боорукердик кылбаган адам барбы? Сиз ушул күнгө чейин кечире албаган адам барбы? Бул насаатка ылайык эмнени түшүндүңүз? Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы атаңар дагы силерди кечирет. Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда асмандагы атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Эгерде биз Кудайдын ырайым кылуусун кааласак, биз да ырайымдуу болушубуз керек. Эмкиде биз жүрөгү тазалар бактылуу деген насаатты карайбыз. Көрүшкөнчө, Кудайдын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун.